Бардыгыбыз чогуу сыйынабыз. Ырайымга жана сүйүүгө толгон биздин Кудай Ата. Көптөгөн адамдардын ичинен бизди биринчиден жакшы кабар сөзү аркылуу чакырып алгандыгыңыз үчүн, улуу сүйүүңүз жана ырайымыңыздын ичинде жашаганга мүмкүнчүлүк бергендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Бул улуу сүйүүгө жана ырайымга ээ болгондуктан кантип актаарыбызды билбейбиз, бирок ар дайым бизди өзүңүз жетектеп, биз үчүн өлүп кайрадан тирилген Машаяк үчүн даңктап жашаш үчүн баардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүңүздү суранабыз. Азыркы учурда өтүп жаткан биздин конференция, өзгөчө 5-съездде дагы сиз жардам берип, бир да кадам алыстабастан баардыгы жаны түбөлүк өмүргө ээ болушуна жардам бериңиз. Азыркы учурда жакшы кабар сөзү таркатылып жатат. Ушул күбөлөндүрүп жаткан биздин пасторго күч кубат берип, акылмандуулук берип, кайраттуулук менен жакшы кабарды баардык адамдарга жеткирип, угуп жаткан баардык адамдар жүрөктөрү менен кабыл алып, түбөлүк өмүргө ээ болушуна жардам бериңиз. Ишеним залында, ырайым залында угуп отурган баардык адамдарга өзүңүз жардам берип, конференциядагы сөз угуп жаткан баардык адамдарга, баарлашууларды өткөрүп жаткан баардык адамдарга, пасторлорго дагы Кудай өз жардамыңызды берүүңүздү сурануу менен биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Ыйык жазууну чөгүү ачабыз. Өрдөн өрү китеби 2-бөлүм. Өрдөн өрү китеби 2-бөлүм.
14 аят. Экинчи бөлүм 14 аят. Мен силерге окуп берейин. Аска зоонун далдасындагы, аскарлардын жаракасындагы көгүчкөнүм, мага жүзүңдү көрсөт, мага үнүңдү угуз. Анткени үнүң таттуу, жүзүң жагымдуу. Андан кийин 8 бөлүмдү дагы ачабыз. 8 бөлүм 13 аят. Мен окуп берейин. Бактардын арасында жашаган кыз, достор үнүңдү угуп жатышат, үнүңдү мага да угуз. Ушуга чейин окуйбуз. Азыркы учурда биздин конференциянын 5-съезди өтүп жаткан учуру. Азыр мага дагы билдирүү жиберишти. Жалпысынан регистрациядан өткөн адамдардын саны 9856 адам. Ошол жерден барып регистрация өткөндөрдүн саны 502. Анан башкалардан чогуу келип 1636, жалпысынан 12300 адам. Билесиздерби, ушунчалык көп адамдар катышып жатат. Автоунаалардын саны дагы өтө көп. Жакшы кабар сөзү азыр далилделип жаткандыктан жүрөгүңүздөр менен чогуу сыйынып берсеңиздер өтө жакшы болот. Үмүт залы, ишеним залында, бардык залдарда азыр жакшы кабар сөзү таркатылып жаткан учуру, ошондуктан алар үчүн дагы сыйынып берүүңүздөрдү суранып кетет элем. Бул конференция аркылуу куткарылган адамдардын саны дагы өтө көп болгондуктан бүгүнкү биздин темабыз куткарылган адамдардын жашоосуна керектелүүчү негизги мазмундагы сөздөрдү айтып турайын деп турамын. Ырдын ыры 2 бөлүм менен 8 бөлүмдөрдү карай турган болсок, Кудай бизден кандай жашоону көргүсү келет, кандай жашоону талап кылат, ошол жөнүндө айтылат. Ошол жөнүндө ой жүгүртөлү деп турабыз. Биз сиздер менен жакшы билгендей, Ырдын ыры китеби Сулайман падыша менен анын сүйүктүүсү Суламитанын ортосундагы мамиле жөнүндө айтылат. Сулайман болсо Ыйса Машаяктын образын билдирет. Ал эми Суламита анын сүйүктүүсү куткарылган адамдардын образын чагылдырат. Ошондуктан бир аз болсо дагы биз жакшылап карап кетели. Ырдын ыры 2 бөлүм 14 аят. 14 аятта аска зоонун далдасындагы, аскалардын жаракасындагы көгүчкөнүм, мага жүзүңдү көрсөт, мага үнүңдү угуз. Анткени үнүң таттуу, жүзүң жагымдуу. Менин көгүчкөнүм деп кайрылат. Биздин Теңир куткарылган адамдарга кайрылган кайрылуу сөзү деп айтсак болот. Куткарылган биздин жашообузда биз кандайча жашашыбыз керекпиз? Бул окуп кеткен аяттар аркылуу аскалардын жаракасындагы көгүчкөнүм айтат. Эмне деген сөздөр айтат? Кудай айтып жаткан ар бир сөздү биз угушубуз өтө зарыл. Ошол жөнүндө андан кийин көгүчкөн жөнүндө айтылат. Куткарылган адамды көгүчкөн менен салыштырган учурлар дагы өтө көп. Жөнөкөй эле көгүчкөн эмес, көгүчкөнүм, менин көгүчкөнүм деп кайрылат. Теңир менен биз ортобуздагы болгон жеке байланышыбызды дагы чагылдырат. Менин көгүчкөнүм. Теңир менен биз түздөн түз болгон байланышыбыз бар экендигин байкасак болот. Аска зоонун далдасындагы, аскалардын жаракасындагы, аска зоонун далдасы, аскалардын жаракысындагы жашаган көгүчкөн. Демек, тирүү көгүчкөн. Биз бул дүйнөдөн толугу менен айырмаланып, бул дүйнөдөн чакырып алган Кудайдын көгүчкөндөрүбүз. Мисалы үчүн көгүчкөндөр аскалардын арасында, жаракасында уя тургузгандай эле. Эмне үчүн? Анткени бүркүттөр дагы аларды жем катары жеп кетиши мүмкүн болгондуктан ошол аскалардын жаракысында бекинип,
ошол жака отурукташат. Ошондой эле бул дүйнөдөгү эң эле тынч жашоо, тынч жер бул Ыйса Машаяктын ичиндеги болгон жашоо. Мага жүзүңдү көрсөт, мага үнүңдү угуз. Мага жүзүңдү көрсөт. Биздин Теңир ар дайым биз менен сүйлөшкүсү келет. Мага үнүңдү угуз. Куткарылган адамдын үнүн Кудай дайыма уккусу келет. Демек, баарлашкысы келет, мамилелешүүдө болгусу келет. Анткени үнүң таттуу, жүзүң жагымдуу. Биздин Теңир куткарылган адамдарды караганда эмнени таттуу жана жагымдуу катары көрөт? 8-бөлүмдө 13-аятта бактардын арасында жашаган кыз, бактардын арасында жашаган кыз деп кайрылат. Асказоонун далдасында жана аскалардын жаракысындагы көгүчкөнүм деп айткан. Анан ошол эле учурда бактардын арасында жашаган кыз деп дагы чагылдырат. Бир аздан кийин дагы жакшылап үйрөнөбүз. Бак деген бул жыйынды билдирет. Ар бир куткарылган адамдын жеке жашоосу Машаяк менен бирге жыйындын ичинде өткөрүлөт. Бактардын арасында жашаган кыз үй бүлөдө болгон сыяктуудай эле куткарылган адамдардын баардыгы жыйындын ичинде сөзсүз түрдө болушу керек болот. Достор үнүңдү угуп жатышат. Куткарылгандан кийин биздин жакын досторубуз куткарылган адамдар болушу керек. Достор үнүңдү угуп жатышат. Куткарылган ыйыктардын курчоосунда биз болушубуз керекпиз. Конференция бүткөндөн кийин куткарылганбы же куткарылган эмеспи деп биз ал адамдын жашоосун байкай баштайбыз. Андан кийин руханий жашоодо активдүү жашаган боло турган болсо, сөзсүз түрдө аны курчап турган адамдар ага кам көрүшөт. Досторуң үнүңдү угуп жатышат, үнүңдү мага да угуз. Куткарылган адамдар баардыгыбыз биргеликте бир аңгемелешүүдө, бир баарлашууда жашайбыз. Үнүңдү мага да угуз. Ошол бизди бир баарлашууда Теңир өзү чогуу болгондуктан, ал үнүңдү мага да угуз. Ырдын ыры 2-бөлүм, 8-бөлүмдөрдү карай турган болсок, Машаякчылар кандайча жашашы керек ошол жөнүндө үйрөнө алабыз. Бүгүн аба ырайы өтө ысык болгондуктан, колдон келишинче батыраак бүткөнгө аракет кылайын. Ошон үчүн көп кабатыр болбоңуздар. Ырдын ыры 2-бөлүмдү кайрадан ачалы. Экинчи бөлүм 14-аят. Ырдын ыры 2-бөлүм 14-аят. Асказоонун далдаасындагы аскалардын жаракасындагы көгүчкөнүм, менин көгүчкөнүм деп кайрылат. Сулайман Суламитага кайрылган сөздөрү. Так эле ошондой сыяктуу эле куткарылган адамдарга Теңир ушинтип кайрылат. Теңир үзгүлтүксүз бизге сөзүн айтып келет. Куткарылганга чейин биз анын үнүн уга ала турган күч жок болот. Жакан 5-бөлүмдө силерге чындыкты айтып коеюн, өлгөндөр Кудайдын уулунун үнүн угуп тирилер убакыт келет. Куткарылбаган күнөө менен жаны өлүк болгон адамдарды күндөрдүн биринде жакшы кабарды угуп тирилген адамдар Кудайдын үнүн уга турган күн келет. Ал тургай келип да калды. Руханий жакта карай турган болсок, бул куткарылган адам же болбосо жогорудан төрөлгөн адамдын жашоосу. Ошол күндөн тарта Машаяктын үнүн уга ала турган болот. Бир адам 40 жыл бою кулагы укпаган жашоо менен жашайт. Анан күндөрдүн биринде ал поезд өтүп бара жатканда анын үнү өтө катуу болот го. Ошол поезддин үнү угула баштайт экен. Анан күндөрдүн биринде кулагы так ачылат.
эч нерсе үндү уга албаган адам поезддин үнүн укканда ушунчалык кубанат дагы, ушунчалык жүрөгү менен сүйүнөт. Биздин денебиздин кулагы бар. Ал эми аян 2-бөлүм 7-аятты карасак, рухтун жыйындарга эмне деп айтып жатканын уксун. Руханий жашоодо дагы куткарылган адам Теңирдин үнүн уга ала турган күч пайда болот. Ырдын ыры 2-бөлүм менен 8-бөлүмдө эгерде биз уга ала турган кулагыбыз боло турган болсо, демек өмүргө ээ болгон адам ал бул сөздөрдүн маанисин түшүнө ала турган болот. Куткарылганга чейин биздин кулагыбыз бул дүйнө тарапты көздөй гана ачылган эле. Дүйнөнүн ар бир адамдык сөздөр гана кирген эле, уга алган элек. Бирок куткарылгандан кийин биздин руханий кулактарыбыз ачылгандыктан Ыйсанын сөзүн, үнүн уга алабыз. Биздин Теңирдин үнү угулгандыктан анан айткан сөзүбүз дагы ачык айкын болот. Марк китебинде Эфафа, ачыл деген мааниге ээ. Ошол замат анын кулагы ачылат дагы тили чечилди деп айтылат. Ал эми кекештенбей так сүйлөп калат. Кулагы ачылган адам так сүйлөгөн болот. Теңир айткан ар бир сөздү, анын үнүн уга турган болсок, Кудай бизден кандай жашоону каалайт, ошол жөнүндө бүгүн ой жүгүртөлү чогуу. 14-аятта аска зоонун далдасындагы, аскалардын жаракасындагы көгүчкөнүм. Көгүчкөн деген сөз колдонот. Сулайман Суламитага кайрылып көгүчкөнүм деп айтат. Куткарылган адамдарга дагы биздин Теңир эмне менен окшоштуруп карайт? Көгүчкөн менен. 50-күнү Ыйса Машаяк сууга чөмүлдүрүлгөндөн кийин асман ачылат дагы ыйык рух көгүчкөн сыяктуу жерге түшкөндүгү жөнүндө айтылат. Куткарылган адам ыйык рухка ээ болгон адам. Ыйык рухка ээ болгон адам көгүчкөн сыяктуудай болот. Келиңиздер чогуу ачалы. Матай жазган жакшы кабар 3-бөлүм. Матай жазган жакшы кабар 3-бөлүм 16-аят. Чөмүлдүрүлөрү менен Ыйса суудан чыкты. Ошол учурда асмандын ачылганын жана Кудайдын рухунун көгүчкөн сыяктуу ага түшүп келе жатканын, анын үстүнө түшкөнүн көрдү. Кудайдын руху көгүчкөн сыяктуу Ыйсага түшүп келди. Ыйык рухту биз чагылдырганда сүрөттөгөндө көгүчкөн менен салыштырабыз. Жогорудан төрөлгөн адамдын ичине дагы ыйык рух келет. Сууга чөмүлдүрүлгүлө, ошондо Кудай силерге ыйык рухту билик кылат. Күнөөлөрүбүз кечирилгенден кийин биз ыйык рухту белекке алабыз. Белек катары алабыз. Андан кийин бул жерде да айтылгандай көгүчкөнүм деп кайрылат. Ырдын ыры 6-бөлүмдү ачабыз, 9-аятта. Бирок менин көгүчкөнүм таптазам, теңдеши жок кыз. Ал энесинин жалгыз кызы, төрөгөн энесинин эң сүйүктүү кызы. Кыздар аны көрүп макташты. Ханышалар жана күң аялдар аны даңкташты. Менин көгүчкөнүм Суламитаны көгүчкөн менен салыштырып айтат. Көгүчкөнгө окшогон адамдарбыз. Эмне үчүн? Анткени биз ыйык рухка ээ болгондуктан. Дагы бир жерде ачабыз. Забур китеби 67-бөлүм. 67-бөлүм 14-аят.
Буну чогуу окуйлу. Өз үлүшүңөргө тийген жерлерге отурукташып, канаты күмүш, жүндөрү таза алтын көгүчкөнгө окшоп калдыңар. Израиль эли Мисирден чыккан Израиль элин жаңы келишимдеги куткарылган адамдар менен салыштырып айтылат. Силердин канатыңар күмүш болду. Бир четине караганда биз Ыйса Машаяктын кайтарган койлору болдук. Бир четинен көгүчкөн болдук. Өз үлүшүңөргө тийген жерлерге отурукташып, канаты күмүш, жүндөрү таза алтын көгүчкөнгө окшоп калдыңар. Көгүчкөн жөнөкөй көгүчкөн эмес, канаты күмүш менен, жүндөрү таза алтын көгүчкөн. Ыйса Машаяктын каны аркылуу жыйын чатырындагы эң биринчи кабат, эң биринчи катары бардыгы күмүш менен капталган. Алтын. Ана 1 Петр 1-бөлүмдө да айтылат, силер күмүшчө алтын менен эмес, Ыйса Машаяктын кымбат баалуу каны аркылуу куткарылгандыгыңарды билесиңер. Канаты күмүш болгон көгүчкөнгө окшоп калдыңар. Ыйса Машаяктын ыйык каны аркылуу куткарылууга ээ болгон күнөөлөрү кечирилген адамдар. Алтын бул даңкты билдирет. Ыйса Машаяктын каны аркылуу куткарылууга ээ болгон адам кана эң даңктуу адам болот. Биз Кудайдын койлору катары жетектеген адамдарбыз. Ошол эле учурда асманды көздөй тартыла турган канаттоо менен бизди салыштырат. Ошондуктан куткарылган адамдар бул дүйнөнүкүнө гана ээ болуп, дүйнө менен жашабайт. Асман падышачылыкка ээ болгон, мураскорлор болгон, асманды көздөй умтулуп жашай турган адамдар. Канаты күмүш, жүндөрү таза алтын көгүчкөнгө окшоп калдыңар. Ырдын ыры 2-бөлүмдө дагы Суламитаны ошол көгүчкөн менен салыштырат. Кайрадан ачабыз. Ырдын ыры 2-бөлүм. 2-бөлүм 14-аятта аска зоонун далдасындагы, аскалардын жаракасындагы, жөнөкөй эле көгүчкөн эмес, көгүчкөнүм. Көгүчкөндөр өтө көп. Ошол көгүчкөндөр жөнүндө айтылган жок, менин көгүчкөнүм дейт. Көгүчкөнүм деген сөз демек жеке байланышы бар адам. 22-забурда Теңир менин кайтаруучум, мен эч нерсеге муктаж болбойм. Менин кайтаруучум, мен менен Теңирдин ортосундагы тыгыз байланыш. Римдиктерге 1-бөлүмдө Ыйса Машаяк аркылуу чакырылган силер да барсыңар. Ыйса Машаяк аркылуу чакырылган Теңир менен бир байланышка турган адамдар. Матай 7-бөлүмдө ошол күнү көптөгөн адамдар Теңир, биз сенин атыңдан пайгамбарчылык кылганбыз, сенин ысың менен жиндерди кууганбыз, сенин ысың менен көптөгөн кереметтерди жасаганбыз. Анан кантип бизди тааныбайсың дегенде Ыйса айтат, мен силерди эч качан таануучу эмесмин. Мени жанымдан кеткиле, мыйзамсыз иш кылуучулар деп айтамын дейт. Алар Ыйса Машаяк үчүн аракеттенип жашашкан, бирок мен силерди таануучу эмесмин деп Кудай жооп берет. Сен ысың менен кереметтерди кылганбыз, сөз айтканбыз, бирок Ыйса менен жеке өзүнүн байланышы жок болгондуктан. Өзү Кудайды таанып билем дейт, бирок Кудай аны тааныбаган адам болот. Жыйынтыгында ишеним жашоосу кыйраган жашоо болот. Мен Кудайды таанып, Кудай мени тааныганда гана жеке ортобуздагы байланыш пайда болот. Жакан 17-бөлүм 3-аятта түбөлүк өмүр жалгыз чыныгы Кудай сени жана өзүң жиберген Ыйса Машаякты таануу.
түбөлүк өмүр жалгыз Кудайды жана ал жиберген Ыйса Машаякты таануу. Ыйса Машаякты таануу деген сөз эмнени билдирет? Мисалы үчүн Байден президент жөнүндө билебиз, өзүбүзчө маалыматка ээбиз, бирок жекеден жеке бири-бирибизди тааныбайбыз да. Ыйса Машаяк жөнүндө жөн эле билип койгонубуз менен түздөн түз жеке тааныганыбыздын ортосу экөөнүн айырмасы башка. Чынында Машаяктын айкаш жыгачы төккөн каны жеке мага кандай тиешеси бар, ошолордун баардыгын таанып билгенде мени бирден байланыштырат. Ал менин жанымды өзүнүн каны менен куткарып алды, жогорудан төрөлтү деген даңктуу орунда ырдалат. Ошол учурда ыйык рух менин ичиме кирди дагы Ыйса Машаяк менен бир рухта болдук. Жекеден жеке ошондо байланыш орноду. Менин көгүчкөнүм деп айтканда, мен гана Кудайды тааныбастан Кудай мени тааныган адам болду. Ошол эң бактылуу адам деп айтсак болот. 2 Шемуэл китеби 22 бөлүмдү келиңиздер чогуу ачалы. 2 Шемуэл 22 бөлүм. Экинчи бөлүм, 2 Шемуэл 22 бөлүм, 2 аят. Бөлүм 2 аят. Теңирим менин тирегим, сепилим, куткаруучум, Кудайым менин асказуум, мен ага гана таянам. Ал менин калканым, куткаруучу мүйүзүм, коргоочум, башпаанам. Сен мени баардык жамандыктан куткарган куткаруучумсуң. Бул жерде карасаңыздар, Дөт падыша өзүнүн Теңир менен болгон байланышын чагылдырат. 10 жолу кайталап айтат, санап көрөлү. Теңир менин тирегим 1, сепилим 2, куткаруучум 3, Кудай менин асказуум 5, ага таянам 6, менин калканым 7, куткаруучу мүйүзүм 8, коргоочум 9, башпаанам 10. Ар тараптуу Кудай менен болгон байланышты чагылдырат. Башталыш китепте Кудай баардык нерсени түр-түрү менен жараткан. 10 деген сан толуктук дегенди билдирет. Биз 10-дукту алып келгенде дагы толуктук дегенди билдирет. Толук, бүтүн. Дөт падыша үчүн Теңир баардык жашоосу болгон эле. Ошондуктан биздин жашообузда дагы жеке байланыш болушу керек. Мисалы үчүн атак даңктуу адамдарды тааныган болсок, Ыйса Машаякты таануу андан дагы өтө маанилүү. Бир адам мынтип айтат, 100дөн 1 алып салсаң 0 калат. Баардык нерсеге ээ болуп туруп, бирок Ыйса Машаякка ээ болбосо, анын жашоосу кыйраган болот. Тескерисинче 0гө 1ди кошсок, анда ал 100 болот. Эч нерсеге ээ болбой туруп, Ыйса Машаякка ээ болгон болсо, ал демек баардык нерсеге ээ болгон адам болот. Ошондуктан биздин жашообузда жеке Ыйса Машаяк менен болгон байланыш өтө маанилүү. Куткарылуу иши аткарылды деген сөз бул өтө эле чоң биз үчүн бакыт. Менин көгүчкөнүм деген сөз жеке байланышты билдирет. Кайрадан чогуу ачалы, Ырдын ыры 2 бөлүм. Ыйса бизден эмнени каалайт, ошону чогуу карайлы. Биринчиден, асказоонун далдасындагы, аскалардын жаракасындагы көгүчкөнүм. Көгүчкөн каякта жайгашкан? Асказоонун далдасында, аскалардын жаракасында жайгашкан. Көгүчкөн болгондуктан, көгүчкөн тирүү көгүчкөн жөнүндө айтылат. Көгүчкөн өтө алсыз болот. Алсыз болгондуктан бүркүттөр, башка канаттуулар келип калса, бат эле өлүп калышы мүмкүн. Ошондуктан каякта жашынат?
асканын далдасында, анан кийин жаракасында. Ушул жерде ачабыз. Калтырып туруп 73 забурду чогуу ачабыз. Дөөт падыша эмне деп айткан? Забур 73 бөлүм. Забур 73 бөлүм 19 аят. Забур 73 19 чогуу окуйбуз. Өз көгүчкөнүңдүн жанын жырткычтарга салып бербе. Бечара элиңди таптакыр унутуп койбо. Бул автор эмне деп айтат? Өз көгүчкөнүңдүн жанын жырткычтарга салып бербе. Куткарылбаган адамдарды жырткычтар менен салыштырып айтат. Жөнөкөй эле көгүчкөн эмес, өз көгүчкөнүңдү, демек Теңирге болгон таандык адамдарды, өз көгүчкөнүңдүн жанын жырткычтарга салып бербе. Жырткычтарга салып бербе. Чыныгы куткарылган адам бул Кудайга таандык болгон көгүчкөн сыяктуудай. Ал эми ырдын-ыр 2 бөлүмдөгү көгүчкөн каякта жайгашкан? Аска зоонун далдасында жана анын жаракасында. Накыл сөздөрдө дагы айтылат. Көгүчкөндөр дагы өтө алсыз болгондуктан аскалардын ортосунда, аскалардын далдасында жайгашат дагы өзүн башка жырткыч жаныбарлардан коргоп калышат. Ыйса Машаяктын ичи биз үчүн эң эле кооптуу жана тынч болгон жер жөнүндө айтылат. Башкача сөз менен айтканда, бул дүйнөдөн бөлүнүп алынган, Кудай өзүнө чакырып алган көгүчкөндөр же болбосо куткарылган адамдар. Куткарылууга ээ болорубуз менен бул дүйнөнүн адамдары эмес, бул дүйнөдөн Кудай өзүнө чакырып алган адамдардан болдук. Ошондуктан аска зоонун далдасындагы, аскалардын жаракасындагы көгүчкөн сыяктуудай, бул дүйнөдө жашасак дагы Кудай өзүнө бизди бөлүп алган адамдарбыз. Жакан 17 бөлүмдү да чогуу ачалы. Жакан жазган жакшы кабар 17 бөлүм. Жакан жазган жакшы кабар 17 бөлүм 14 аят. Аларга сенин сөзүңдү айттым. Мен сыяктуу эле алар да бул дүйнөдөн эмес. Ошондуктан бул дүйнө аларды жек көрүп калды. Мен сенден аларды бул дүйнөдөн алып кетүүңдү өтүнбөйм. Шайтандан сактооңду өтүнөм. Мен сыяктуу эле алар да бул дүйнөдөн эмес. Аларды өзүңдүн чындыгың аркылуу ыйыкта. Сенин сөзүң чындык. Аларга сенин сөзүңдү айттым. Кудайдын сөзүн кабыл алган адамды бул дүйнөнүн адамдары жек көрөт. Эмне үчүн? Анткени куткарылгандан кийин Ыйса Машаяктын каны менен бөлүнүп алынгандыктан эми ал бул дүйнөгө таандык эмес болот. Ошондуктан мен бул дүйнөдөн эмес болгондой эле алар дагы бул дүйнөдөн эмес. Куткарылгандан кийин биз бул дүйнөдөн бөлүнүп алабыз. Анан бул дүйнөгө адамдар бизди жек көрө башташат, жаман көрө башташат. Мен сенден аларды бул дүйнөдөн алып кетүүңдү өтүнбөйм. Куткарыларыбыз менен бейишке кетип калсак жакшы болмок. Бирок бейишке түздөн түз кетип кала турган болсок, биздин жакындарыбыз кантип куткарылмак эле? Куткарылгандан кийин бизди бул дүйнөгө калтырды. Тегерекчекидеги адамдарды куткаргыла деп.
Мен сенден аларды бул дүйнөдөн алып кетүүңдү өтүнбөйм. Шайтандан сактооңду өтүнөм. Бул дүйнөдө жашап жаткан учурда жаман иштерге берилбестен, шайтандын астында жашабашыбыз үчүн Ыйсанын ичинде жашашыбыз керек болот. 16-аятта мен сыяктуу эле алар да бул дүйнөдөн эмес. Бул дүйнөгө таандык эмес болгондуктан элчи Петр Ыйса Машаяк суунун үстүндө басып келе жатканда ал кайрылып айтат: эгерде Теңир сен болсоң, анда мен да суу үстү менен басып барайын, буйрук кыл дегенде, Ыйса буйрук кылат дагы, андан кийин ал басып бара жатып, бул дүйнөнү көрүп атып, андан кийин чөгүп баштайт. Теңир мени сакта деп кыйкырат. Деңиз бул дүйнөнү чагылдырат. Эгерде бул дүйнөгө берилип жашай турган болсок, бул дүйнөнүн иштерине берилип кетишибиз мүмкүн. Ошондуктан аларды өзүңдүн чындыгың аркылуу ыйыкта. Сенин сөзүң чындык. Чындык сөз аркылуу Кудай бизди жетектейт, бизди оңдойт. Кандай болгон күндө дагы бул көгүчкөн аска зоонун далдасында жана жаракасында жашайт. Ошол жактан орун алат. Куткарылууга ээ болгон күнү биз бул дүйнөдөн бөлүнүп алынган адамдарбыз. Бул дүйнөгө таандык эмес адамдарбыз. Бул дүйнөдө азыр жашап жатабыз, бирок бул дүйнөнүн адамдарынан айырмаланып жашаган учурда бул адамдар карайт дагы, бул адамдар чынында эле өзгөрдү деп, анан биздин өзгөрүлгөн жашообуз аркылуу башка адамдар куткарылууга келе башташат. Ошондуктан биринчиден биз бул дүйнөдөн айырмаланышыбыз керекпиз. Кайрадан Ырдын ыры 2 бөлүм. Ырдын ыры 2 бөлүмгө мындайча белги коюп койсоңуз болот. 2 бөлүм 14-аятта аска зоонун далдасындагы, аскалардын жаракасындагы көгүчкөнүм, мага жүзүңдү көрсөт. Эмне деп айтылат? Мага жүзүңдү көрсөтчү. Куткарылганга чейин биздин жүзүбүз каякты көздөй карап турду эле? Бул дүйнөнү көздөй. Билесиздерби, көрө турган ушунчалык көп. Бир дүйнөнүкүн гана карап жашап келгенбиз. Мага жүзүңдү көрсөт. Биздин Теңир куткарылган күнү дагы жүзүбүздү Машаякка кайрыганда гана куткарылганбыз. Жүзүбүздү, башыбызды өйдө көтөрүп, Кудайды карап тааныганда Кудай бизге өзү кайрылган. Мага жүзүңдү көрсөт. Ар дайым биздин Теңирди караганда, Кудай тарапты караганда Кудай өзү кубанат. Ошондуктан колдон келишинче мага жүзүңдү көрсөт деп айтылгандай, адамдар жаныбарлардан айырмаланып, башы дайыма өйдө жакты карап туруш керек. Куткарылгандан кийин ар дайым өйдө жакты карашыбыз керекпиз. Биздин Теңирдин жүзүн караганга. Мага жүзүңдү көрсөт. Ыйса Машаякты караганда ал биз үчүн кубанат. 24-забурду чогуу ачабыз. Забур 24 бөлүм 1-аят. Теңир, жанымды сенин алдыңа алып келем. 5-аят. Мени өз чындыгыңа багытта, үйрөт, анткени сен мени куткарган Кудайсың. Ар күнү сенден үмүттөнөм. Бул забурдун автору айтат: мени өз чындыгыңа багытта, жанымды сен алдыңа алып келем. Ар күнү сенден үмүттөнөм.
Эмне үчүн адамдардын жүрөгү караңгы каптайт? Анткени тегерекчекедеги айлана чөйрөнү көрөт, өзүн курчап турган нерселерди көрөт. Башка айлана чөйрөнү ушул акыбалды көрөт дагы көзүн өйдө көтөрбөстөн, өйдө көтөрүш үчүн эмне кылыш керек? Убакыт өзүн сооротуш үчүн өйдө жакты карашууну келет. Ошондуктан убакыт болгондо колдон келишинче жүзүбүздү өйдө көтөрүп, ыйсаны караганга үйрөнүшүбүз керекпиз. Забур 61-бөлүмдө ачабыз. Забур 61-бөлүм 2-аят. Менин жаным Кудайдан гана тынчтык табат, мени ал гана куткарат. Менин жаным Кудайдан гана тынчтык табат, Кудайга гана кайрылат. Биздин заман ушунчалык азыр ызы-чуу. Аян китеби 16-бөлүмдө курбакага окшогон таза эмес рух чыкканын көрөсүңөр деп айтылат. Курбака бул ызы-чуулукту билдирет. Кудай тынч жерде сөз айткандыктан, ызы-чуу болгондо биз Кудайдын чыныгы айткан сөзүн, үнүн уга албай калабыз. Ошондуктан тынч жерде тынчтык эмне экендигин түшүнгөндө гана ар бир Теңирдин бизге айткан сөзүн уга ала турган мүмкүнчүлүк пайда болот. Сөз угуп жатканда деле 30 мүнөт өткөндөн кийин адам дагы бир аз сөзгө байлана баштайт, бериле баштайт дагы 30 мүнөт өткөндөн кийин эми чыныгы Кудайдын үнүн уга баштайт. Үйдө отурганда деле, качан үйдүн ичинде тынч болгондо, Кудай менден эмнени каалайт, ошону ойлонуп, анын үнүн уксак болот. Ызы-чуунун ичинде Кудайдын эмне деп айтканын биз түшүнө да калбай калабыз. Анткени менин жаным Кудайдан гана тынчтык табат, мени ал гана куткарат. 6-аятта жаным Кудайдан гана тынчтык тап, анткени мен бир гана андан үмүт кылам. Жаным Кудайдан гана тынчтык тап. Кудайдан гана тынчтыкка ээ боло аласың. Кандай кыйынчылыктар башыбызга келбесин, жаныбызды Кудайга арнап, жүзүбүз өйдө жакты карай турган болсок, ошол учурдагы биздин проблемалардын бардыгы чечилет, Кудай өзү жардам берет. Эмне үчүн? Анткени жүзүбүздү өйдө көтөргөндө Кудайга таянабыз, Кудайдан үмүт кылабыз. Ышая 40-бөлүмдө дагы чогуу ачабыз. Ышая китеби 40-бөлүм 27-аят. Ышая 40-бөлүм 27-аят. Анан сен кантип менин жолум Теңирден жашыруун, Кудай менин ишимди унутуп койгон деп айтып жатасың? Жакып, Исраил, сен ушундай сөздү кантип айтып жатасың? Мындай сөз айтпашыбыз керек. Башкача сөз менен айтып берейин. Баланча, баланча, сен эмнеге мынтип айтып жатасың? Баланча, баланча деп бир адамга кайрылып айтат. Сен кантип айтасың? Менин жолум Теңирден жашыруун. Кудай менин ишимди унутуп койгон. Сен ушундай сөздү кантип айтып жатасың деп антип айтууга болбойт деген. 28-аятта чын эле сен билбейсиңби? Чын эле сен бүт жер жүзүн жараткан түбөлүктүү Кудай Теңир чарчабас жана алсырабас экенин уккан жок белең? Анын акылы изилденгис, ал чарчаганга күч
чарчаганга күч берет, алсыраганга кубат берет. Уландылар да чарчашат, алсырашат, жаш адамдар да мүдүрлүшөт. 31-де чогуу окуйбуз. Ал эми теңирден үмүттөнгөндөр кайрадан күчкө толушат. Бүркүттөй болуп канааттарын көтөрүшөт, чуркашат, бирок чарчашпайт, жөнөшөт, бирок алсырашпайт. Бир гана Кудайдан үмүттөнгөн адамдар кайрадан жаңы күчкө толушат. Жүзүн өйдө жакты көздөй көтөрүп жашаган адамдарды Кудай тааныйт. Теңирден үмүттөнгөндөрдү Кудай билет, тааныйт дагы күч, кубат берет. Алар бүркүттөрдөй болуп канаттарын көтөрүшөт, чуркашат, флай. Чуркашат, бирок чарчашпайт. Жөнөшөт, бирок алсырашпайт. Бир адам мен шунчалык кыйналган учурда уча албасам дагы, чуркай албасам дагы, бирок артта калып калбастан алдыга көздөй умтулушум үчүн Кудай мага күч, кубат берерин билем дейт. Анткени арт жакка калып калганда да Кудай бизге күч, кубатты берет дагы ар бир кадамды Кудай жакты көздөй жумшашыбыз үчүн, басышыбыз үчүн Кудай өзү жардам берет. Кандай кыйын акыбалда калбайлы, Кудайдан үмүттөнгөн адамдарды Кудай өзү көрөт дагы күч, кубатка толтурат. Кудай өз жардамын тартуулайт. Элчи Петр дагы суунун үстүндө бара жаткан учурда Машаякты карап бара жатканда ал түз баскан эле. Ал эми Машаякты карабастан айлана чөйрөнү караганда так деңизден кулап кетет. Мага жүзүңдү көрсөт. Ошондуктан теңирди караганыбыз дагы өтө маанилүү. Ырдын ыры 2-бөлүмдү кайрадан ачабыз. Ырдын ыры 2-бөлүм. 14-аят. Аска зоонун далдаасындагы, аскалардын жаракасындагы көгүшкөнүм, мага жүзүңдү көрсөт. Силерден суранарым, өйдө карап жүргүлөчү, жүзүңөрдү өйдө көтөргүлө. Ошондо Кудай кубанат. Мага үнүңдү угуз. Биздин теңир куткарылган адамдын үнүн уккусу келет. Мага үнүңдү угуз дейт. Бул дүйнөдөгү адамдар, жакын адамдарга да айта албаган сөздөрүбүз өтө көп. Бирок бул Забурдун авторлорун карасаңыздар, өздөрү каалаган нерсесин баардыгын жүрөгүн ачып Кудайга айткан эле. Биз ичибизде болгон нерсенин баардыгын теңирге гана айта алабыз. Мага үнүңдү угуз деп Кудай айтат. Куткарылган адам теңирдин алдында өзүнүн жүрөгүн толугу менен ачып айтуусун каалайт. Анткени айтат, мага үнүңдү угуз деп. Забур 61-бөлүмдү дагы чогуу ачабыз. Забур 61-бөлүм. 9-аят. Забур 61:9. Адамдар ар убакта Кудайдан үмүттөнгүлө, жүрөгүңөрдөгүнү анын алдына төккүлө. Анткени Кудай биздин баш калкалар жайыбыз. Адамдар ар убакта Кудайдан үмүттөнгүлө. Ар убакытта мүмкүнчүлүк болгондо, убакытты туура колдонуп, Кудайдан үмүттөнгүлө. Жүрөгүңөрдөгүнү анын алдына төккүлө. Башкаруучулар 1-бөлүмдө Кудайдан сурап жашашкан. Башында Кудайга сурап жашашкан, сыйынып, андан кийинки аягына келип жеткенде Кудайдан сурабастан өздөрүнүн оюна келгенди аткаргандыктан алардын жашоосу кыйрай баштайт. Мага үнүңдү угуз. Куткарылган адамдын үнүн Кудай уккусу келет.
башталыш 4-бөлүмдү карасак, адам ата Кабыл менен Абылды төрөйт, андан кийин Шетти төрөйт, анан Энуш төрөлөт. Энуштон баштап адамдар Теңирдин атын чакыра башташат. Энуштун убагында адамдар Кудайдын ысымын, атын чакыра башташкан. Демек, Кудайга кайрылып, сыйынып, Кудай менен баарлаша башташкан. Кудай айтат, мага үнүңдү угус деп. Кудай биздин үнүбүздү уккусу келет. Эгерде Кудай биздин үнүбүздү уккусу келсе, биздин айткан сөзүбүздү уккусу келсе, анда биздин каалаган нерсебиздин баардыгын айтканыбыз туура болот го. Забур китеби 114-бөлүмдү дагы чогуу ачабыз. Забур 114-бөлүм 1-аят. Теңир менин үнүмдү, жалынуумду укканына кубанам. Ал мага кулак салды. Ошондуктан мен аны өмүрүм өткөнчө чакырам. Кудай менин үнүмдү, жалынуумду уккандыгы үчүн кубанам. Бул дүйнөнү жараткан биздин Кудай. Бул дүйнөнүн бир бурчунда жашап жаткан биздин сыйынуубузду угам дейт. Ар бир адамга айтат, ал айткан адамдын сөзүнө кулак төшөйм. Куткарылган адамдын жүрөгүндөгү болгон нерсесин Кудайга айтканын ал угат. Аян китеби 5-бөлүмдү карасак, Теңирдин алдына 24 аксакал келет дагы, ал аксакалдардын колунда эмне бар эле? Гусли жана жыпар жыттуу затка толгон алтын чөйчөктөр бар эле. Алтын чөйчөктөр деп бул даңктоону билдирет. Кудай даңктаган нерсени жакшы көрөт. Мага үнүңдү угуз. Биз аны даңктообузду Кудай каалайт. Кудайды даңктай турган үндү Кудай бизден уккусу келет. Ошондуктан биз Кудайды даңктаганда Кудай биз үчүн ушунчалык кубанат. Элчи Павыл түрмөгө отурганда, аны чынжыр менен байлап койгондо, сабаган учурда Кудайга сыйынып, Кудайды даңктаган эле. Ошондо түрмөнүн эшиктери ачылат деп ыйык жазууда айтылат. Чынжыр менен колу байланып турган учурда дагы Теңир менен кубанып, даңктаган учурда Теңир ушунчалык кубанган эле. Ошондуктан даңктаган биздин үнүбүздү Кудай уккусу келет. Ал үчүн кубанат. Даңктоо группасына өтө жакшы болду. Ар бир убакытта, ар бир көз ирмемде биз Кудайды даңктаганга аракет кылышыбыз керекпиз. Кудай, мага жардам бер деп ичибизде дагы сыйынышыбыз керекпиз. Бир адам менен сүйлөшүп жаткан учурда дагы ичибизден Кудай, мага өз жардамыңды бере көр деп кайрылабыз. Ошол ар бир айткан сөзүбүздү Кудай кабыл алат дагы бизге жардам берет. Некемия 2-бөлүмдө дагы ал пайгамбар көптөгөн убакыт бою Кудайга сыйынып келген эле. Эмне үчүн? Анткени Иерусалим шаары, Иерусалимдин чеби кулагандыктан, өрттөнүп жаткандыктан, Иерусалимди көрүп ушунчалык кайгырат да, капа болот дагы. Падыша Некемияны караганда башка күндөрдөн айырмаланып, анын капалануусун көрөт. Балким ал шарап даярдоочу адам болгондуктан, балким бир туура эмес иш кылгандыгы үчүн капаланып жаткандыр. Жүрөгүң бир нерсени өйкөп турган болсо, анда айт. Эмне каалаганыңды айт, ошону мен аткарайын дегенде,
Падышам, мен муну каалайм деген жок. Мен асмандагы Кудайга сыйынып айтайын, сыйынайын. Кудай Теңир өзү көргөн, бирок падыша көргөн эмес. Кудай өз жардаңды бере көр деп кайрылганда падышаны көрө алган эмес, бирок ошол мүнөттөгү сыйынууну Кудай сөзсүз түрдө угат. Аял менен күйөөсүнүн ортосундагы уруш болуп жатканда дагы Кудай мага жардам бере көр дегенде дагы Кудай ошол сөздү угат. Ар бир убакытта, ар бир мүнөттө биздин ичибизден чыккан сыйынууну дагы Кудай өзү угат. Эмне үчүн анткени биз Кудай менен баарлашуубузду Кудай каалайт. Ата энеси деле балаларын бакканда, чоңойткондо ал балдарынын үнүн уккусу келет, тарбиялаган учурда дагы. Ошондуктан Теңирге кайрылып, ар бир айткан сөзүбүз дагы өтө жакшы. Кудайга кайрылып келгенибиз, ага өз үнүбүздү уктурганыбыз жакшы болот. Забур китеби 5-бөлүмдө дагы чогуу ачабыз. Забур 5-бөлүм 2-аят. Теңир сөздөрүмдү ук, ойлорумду түшүн. Муң заарыма кулак сал. Падышам менин, Кудайым менин, анткени мен сага сыйынып жатам. Теңирим, таң заардан үнүмдү ук, алдыңа эрте келип күтүп турам. Сыйынуунун эрежеси жазылат. Биринчиден, Теңир, кайрыла турган Теңир, сөздөрүмдү ук. Биринчи мазмун, сөздөрүмдү ук, менин айткан сөздөрүмдү ук. Сыйынып жаткандагы эң негизги нерсе, биз эмнени каалап жатабыз, ошону ачык айкын айтышыбыз керекпиз. Жөн эле узак сыйынып болгонубуз маанилүү эмес. Ар бир сыйынуубуздун мазмуну өтө маанилүү. Бир аксакал диакон ушунчалык узак сыйынуусу менен атагы чыккан экен. Бир күнү, жекшемби күнү, сиз сыйынып бериңиз деп ага кайрылганда, ошол аксакал диакон сыйына баштайт да, анан узак убакыт бою сыйынат. Анан көзүн ачып караса, эч ким калбай калат да, пастор экөө эле калат. Башкалары кака кетти дегенде пастор жооп берет: аксакал, сиз сыйынганда башталыштан аян китепке чейин сыйындыңыз, ошондо топон суу болгондо элдин баардыгы чогуп кетишти дейт. Кудайдын астында ушундай адамдар бар. Көп мазмундагы сөз эмес, биз сүйлөй турган сөз, мазмун өтө маанилүү. Теңир, сөздөрүмдү ук, ушунчалык айкын, ачык болушу керек. Ошондо гана биздин сыйынуубузду Кудай өзү угат. Теңир, сөздөрүмдү ук, ойлорумду түшүн. Өзүнүн жүрөгүн толугу менен ачып, туура эмес иштери боло турган болсо, ал үчүн тобо кылып, жүрөгүн толугу менен ачып, андан кийин Кудайга кайрылып сыйынат. Падышам менин, Кудайым менин. Биринчиден, Кудайды ушунчалык өйдө көтөрүп, өзүн ылдый басынтып, анткени мен сага сыйынып жатам. Сага сыйынып жатам, демек, бүт жүрөгүм менен, жан дилим менен жардамга ушунчалык муктаж болуп Кудайга кайрылганда, Кудай бизге өз жардамын көрсөтөт. Чын жүрөктөн айтылган сыйынуу керектелет. Теңирим, таң заардан үнүмдү ук, таң заардан деп таң атпастан сыйынган адам, демек Кудай ошол күнүн Кудай менен баштаган адам. Таң заардан үнүмдү ук,
алдыңа эрте келип күтүп турам. Сыйынып бүткөндөн кийин ошол сыйынуусундагы мазмун аткарылганда сөзсүз түрдө Кудайга ыраазы болот. Ошондо биз Кудайга келе алабыз. Кудайга болгон жүрөгүбүздү төгүп айта алабыз. Кайсыл учурда Кудай биз үчүн кубанат? Качан биз Кудайды сүйгөн учурубузда. Дөөт падыша айтат: "Сени сүйөм Теңирим, күч кубатым менин." Качан биз Теңирди сүйгөн учурда биз үчүн кубанат. Кан аккан аял Ыйса Машаяктын алдында айыкканда өзү Кудайга ишенип калгандыгын бүт элге жарыя кылып айтат. Элчи Петр официалдуу түрдө "Сен тирүү Кудайдын уулу Машаяксың" деп жооп берет. Ыйса жаккан 6-бөлүмдө шакирттерине кайрылып айтылат: "Силердин да кеткиңер келген жокпу?" деп сураганда, ошондо Петр жооп берет: "Теңир, биз кимге бармак элек? Түбөлүк өмүр берүүчү сөздөр сенде." Элчи Петрден кайрадан сурайт: "Бул адамдарга караганда сен мени көбүрөөк сүйөсүңбү?" дегенде Петр: "Ооба, мен сени сүйөрүмдү сен билесиң." Адамдарга: "Ооба, мен Кудайга ишенген машаякчымын, Кудайды таанып билген адаммын" деп жар салганда, күбөлөндүргөндө, ошондо Теңир биз үчүн кубанат. Элчи Жакан чынында өзү шакирт катары окуткан бир шакирти бар эле, Поликарп эле, 80 жыл бою. Ал ушунчалык атагы чыккан адам болгондуктан, эгерде сен Ыйсадан баш тарткан болсоң, сага ушунчалык бардык бийликтерди беребиз деп кайрылышат. 86 жыл бою Кудайга кызмат келип жашаганмын. Ошол 86 жылда мага эч бир зыян келтирилген эмес. Ана мен кантип Ыйсадан баш тартмак элем? Дегенде жыйынтыгында ал Ыйса Машаяк үчүн баш алынып өлтүрүлөт. Эгерде Ыйса Машаяктан гана баш тарткан болсоң, сен тирүү болосуң. Официалдуу түрдө биз Ыйса жөнүндө күбөлөндүрүшүбүз керекпиз. Адамдардын астында биз Ыйса жөнүндө таанып, ачык айта турган болсок, анда ал дагы бизди тааныган болот. Ырдын ыры 2-бөлүмдү кайрадан ачабыз. Аска зоонун далдасындагы аскалардын жаракасындагы көгүчкөнүм. Мага жүзүңдү көрсөт, мага өнүңдү угуз, анткени өнүң таттуу, жүзүң жагымдуу. Кудайдын айткан сөздөрү: "Сенин өнүң таттуу", ушунчалык уккулуктуу үн жөнүндө айтылат. Кайсыл үндү Кудай жактырат? Кичинекей бала жаңы төрөлгөндө бир сөз айтканда, ата-энеси ал үчүн ушунчалык кубанышат. Апасы үчүн баласы төрөлгөндө ыйлаган учуру эң кубаныч тартуулаган үн болуп саналат. Сенин үнүң таттуу, жүзүң жагымдуу. Теңир бизди караганда, ар бир адам жогорудан төрөлгөндө, куткарылган учурда, куткарылгандыгы жөнүндөгү күбөлөндүрүү сөзүн айтканда, аны Теңир укканда ушунчалык кубанат. Анткени үнүң таттуу. Биз чын жүрөктөн Ыйсага кайрылып сыйынган үнүбүз, бүт жүрөгүбүздү ага төгүп айткан үнүбүздү ал таттуу үн катары көрөт. Ишенбеген адамдардын астында мен
кайраттуулук менен ишенген адаммын деп жарыя кылганда Кудай биз үчүн кубанат. Ошол үндү Кудай эң жакшы үн катары, таттуу үн катары кабыл алат. Мен ишенгем, ошондуктан мен айтып жатам. Анткени үнүң таттуу, жүзүң жагымдуу. Жүзүң жагымдуу деп айтат. Бир нерсени ойлой кетели. Менин жүзүм жагымдуу турбайбы? Кайсыл жүздү Кудай жагымдуу катары көрөт? Ыйык жазууга берилип караган биздин жүзүбүздү Кудай жагымдуу көрөт. Мисалы үчүн сүйүктүүбүздөн бир кат келген болсо, ошол каттын ичине кирип кетебиз го окуп атып. Демек, сүйүктүүбүзгө болгон биздин жүрөгүбүз деп айтсак болот. Биздин жүзүбүз кайсыл учурда жагымдуу болот? Качан Кудайдын сөзүнө караганда, берилгенде, Кудайды издеген жүзүбүз керемет жагымдуу. Забур китеби 26 Забур 8 аятты ачабыз. Забур 26 бөлүм 8 аят. 26 Забур 8 аят. Жүрөгүм сенин атыңдан менин жүзүмдү издегиле деп жатат. Ошондуктан сенин жүзүңдү издейм, Теңир. Ыйык жазууну караган жүзүбүз Теңирдин жүзүн издеген биздин жүзүбүз. 1-Жылнама 16 бөлүмдө Теңирди жана анын күчүн издегиле, анын жүзүн тынымсыз издегиле. Ыйсанын жүзүн издегенибиз шунчалык керемет жүзүбүз болот. Ырдын ыры 4 бөлүм 9 аятты да ачабыз. Ырдын ыры 4 бөлүм 9 аят. Сен менин жүрөгүмдү туткундап алдың, карындашым, колуктум. Сен менин жүрөгүмдү көз карашың менен эле, мойнуңдагы шуруң менен эле туткундап алдың. Колуктусун мактаган сөздөр айтылат. Сен менин жүрөгүмдү туткундап алдың. Менин жүрөгүмдү көз карашың менен эле туткундап алдың. Биз Кудайды өз жүзүбүз менен караганда, Кудай ушунчалык биз үчүн сүйүнөт. 6 бөлүм 5 аят. Менден көзүңдү ал, анткени көздөрүң мени толкундатып жатат. Ушуга чейин карасак, сенин көзүң мени толкундатып атат, ошондуктан көзүңдү менден ал. Ушунчалык көз карашыбыз менен карайбыз, ошондо болду мени караба дегенге чейин. Ошол көз караш менен караганда Кудай биз үчүн ушунчалык сүйүнөт. Көздөрүң мени толкундатып жатат. Кайсыл убакытта Кудай кубанат? Жүз башыны көргөндө сүйүнгөн эле. Ошол көз караш менен караганда көзүбүз менен Кудай биз үчүн ушунчалык кубанат. Ошол жүздү Кудай ушунчалык керемет катары көрөт. Биздин жүзүбүз кыйналган бир туугандар үчүн караганда, адашкан, куткарылбаган адамдарды караган биздин жүзүбүздү көрүп Кудай кубанат. Конференция жакты көздөй караган биздин көз карашыбызды көрүп Кудай кубанат. Степан диакон өлтүрүлгөндөн астында ал асманды көздөй карайт, Теңирди карайт.
өлөрүнүн астында Ыйсаны көрөт. Кудайдын оң жагындагы турган адам уулун көрүп жатам деп айтат. Ырдын ыр 2-бөлүм 14-аятта аска зоонун далдасындагы аскалардын жаракасындагы көгүчкөнү мага жүзүңдү көрсөт, мага үнүңдү угуз, анткени үнүң таттуу, жүзүң жагымдуу. Куткарылганда биз шунчалык Кудайга жүзүбүздү буруп жакшы жашачубуз, бир аз убакыт өткөндөн кийин бир аз алыстап кетишибиз мүмкүн. Ошондуктан мага жүзүңдү көрсөт дейт Кудай. Адам шунчалык убактысы жок болгондуктан Кудай менен баарлашканга дагы убакыт жок. Мага үнүңдү угуз дейт. Кудай ар дайым бизди уккусу келет, бирок адамдын убактысы ага жок. Азыркы биздин замандын адамдары ушунчалык убактысы жок. Башка бир нерсе менен алек. Кудай бизди ар дайым күтүп келет. Кудай менен жолуга турган убактысы жок. Мага жүзүңдү көрсөтчү, мага үнүңдү угуз. Сенин үнүңдү угалы. Аян 3-бөлүмдө дагы айтылат, мен эшиктин алдында туруп эшикти чертип жатам. Менин үнүмдү угуп, эшигиңди ач. Мен канчалык убактым жок болгон күндө дагы Теңир менен баарлашканга убакыт табышым керекмин. Жекшемби күнү да сен убактың жокпу? Жекшемби күнү Кудай бизге айтат, мага жүзүңдү көрсөтчү. 3-күнү мага жүзүңдү көрсөтчү. Же болбосо үй бүлөлүк чогулуштарда, бир туугандардын чогулушунда биз менен чогуу бол, мага жүзүңдү көрсөт. Конференцияда Кудай биздин жүзүбүздү, биздин үнүбүздү уккусу келет. Мага жүзүңдү көрсөт, мага үнүңдү угуз, анткени үнүң таттуу, жүзүң жагымдуу. Машаякчылардын бардыгы Ыйса Машаякка жакын болгон учурда анын жүзүн көрөт жана үнүн угалат. Ырдын ыры 8-бөлүмдө 13-аятта, Ырдын ыры 8-бөлүм 13-аят. Бактардын арасында жашаган кыз. 2-бөлүм 14-аятта аска зоонун арасында, далдасында деп айтылды эле. Бул дүйнөдөн бөлүнүп алынган машаякчыларды айтат. Ошол эле учурда куткарылгандан кийин эми бактардын арасында жашаган болобуз. Бактардын арасында жашаган кыз. Адам ата менен обо эне жаңыдан жаратылганда Кудай Теңир топурактан адам жаратып, анын жүзүнө өмүр демир үйлөгөндө ал тирүү жан болуп калган эле. Топурак болгон адамга өмүр демир үйлөгөндө ал тирүү жан болуп калды. Ошондо тирүү адамды Эйден бакка отургузуп, аны жараткан адамды жайгаштырды. Жаратылган адам каякта жашаган эле? Эйден бакта жайгашкан. Эйден бактын ичинде толгон жемиш бар эле. Алтын, күмүш, бардыгы Кудай менен чогуу болгон жер эле. Кудайга түздөн түз байланыш болгон жер эле. Эйден багы эмненин образы? Азыркы учурдагы биздин жыйындын образын жакшы чагылдырган эле. Жакшы кабар аркылуу куткарылган адамдар болдук. Биздин жаныбыз тирүү болду. Эми куткарылган адамдарды Кудай каякка жайгаштырды? Эйден бакка жайгаштырган сыяктуудай эле бизди жыйынга алып келип, жыйынга жайгаштырды. Эйден багында Кудай өзү чогуу болгондой эле
жыйындын ичинде ыйык рух аркылуу Кудай дайыма биз менен чогуу дагы өз иштерин аткарып келет. Эйден багынан 4 дарыя агып чыккан сыяктуудай эле жыйындын ичинде ар дайым ыйык рухтун жетеги, иштери дарыянын суусу сыяктуудай үзгүлтүксүз аткарылат. Израиль эли Мисир жергесинде 430 жыл жашайт дагы Мусанын жардамы менен Мисирден чыгарылат. Мисирден чыккан Израиль элин Сандар китебинде айтылат, алар бир биримдикке чакырылган адамдар. Чөлдөгү жыйын деп да айтат. Куткарылган жогорудан төрөлгөн машаякчылар эми каякта жайгашышкан? Биздин жаңы келишимдеги сөз менен айта турган болсок, жыйындын ичинде, Кудай өзү иштеген жыйындын ичинде болушубуз керекпиз. Бактардын арасында жашаган кыз. Мен куткарылган адам болгон болсом, сөз түрдө жыйындын ичинде жайгашып, тамырымды ошол жакта бекем кылышым керекмин. Эгерде Кудайдын ичинде бекем турган болсок, анда биз аркылуу Кудайдын жемиштери 30 эсе, 60 эсе, 100 эсе көп алынып келинет. 13-аятта бактардын арасында жашаган кыз, достор өнүңдү угуп жатышат, өнүңдү мага да угуз, достор деген сөз айтылат. Кээ бир адамдар үйлөнгөн тоюнда бул дүйнөнүн адамдарын гана досторун чакырат. Башка бир үйлөнүү үлпөт тоюнда машаякчылар гана келген той болот. Руханий жашоодо биз жакшы дос күтүшүбүз керекпиз. Суламита кыздын көптөгөн достору бар, шериктештери бар. Достору өнүңдү угуп жатышат. Кудай менен шериктеш болгон адамдар биздин досторубуз болушу керек. Ырдын ыры 5-бөлүм 1-аят. Дос күт. Мен өз багыма келдим, карындашым колуктум. Өз мирамды жыпар жытуу чөптөрү менен кошо чогултуп алдым. Өзүмдүн тартыла элек балым менен кошо балымды жедим. Шарабы менен сүтүмдү ичтим. Жегиле достор, ичкиле, тойгула сүйүктүүлөр. Биринчиден, Кудай өзү шарабы менен сүтүмдү ичтим. Эми силер достор, келгиле, жегиле, ичкиле, тойгула сүйүктүүлөр. Машаяктын достору, Машаяктын сүйгөн сүйүктүүлөрү менен чогуу биз дос болушубуз керекпиз. Ошондуктан руханий жашообуз бир тагдырда, бир жашоодо досторубуз менен бөлүшүшүбүз үчүн жакшы дос күтүшүбүз керекпиз. Мен кайсыл адам менен дос болушум керек? Досубуз көп деп эле мактанганыбыз туура эмес. Түбөлүккө өз тагдырлаш боло турган досторду күтүшүбүз керекпиз. Накыл сөздөр 18-бөлүм 24-аят. Накыл сөздөр 18-24. Дос күткүсү келген адам досторчо мамиле кылышы керек. Бир тууганыңдан да жакын дос болот. Көп дос күткүсү келген адам бир тууганынан да жакын дос боло турган адамды күтүшү керек. Ыйса бизди досторум деп бизге кабыл алды. Ыйса Машаяк менен жакын болгон адамдар менен биз достошушубуз керек. Руханий жашоодо жакшы дос күткөнүбүз туура.
кээ бир адамдар руханий жашоодо ийгиликсиз жашаган адамдар менен достошкон болсо, анын ишеними да кыйрап калышы мүмкүн. Ошондуктан Кудайды сүйгөн, Кудайдан корккон адамдар менен чогуу достошуп, ошолорго жакын болушубуз керекпиз. Забур китеби 118-бөлүм 63-аят. Забур 118-бөлүм 63-аят. Сенден корккондорго, сенин буйруктарыңды аткаргандарга шерикмин. Мен ким менен шериктешмин? Сенден корккондорго, сенин буйруктарыңды аткаргандарга шерикмин. Менин айлана чөйрөмдө кайсыл адамдар менен дос болуп турамын, ошону карап көрүшүбүз керекпиз. Эгерде мен чынында куткарылган адам болсом, анда мен куткарылган машаякчымын деп адамдарга жар салып, анан Кудайдан корккон, Кудай менен чогуу жашаган адамдар менен дос болушум керекмин. Ошондуктан биздин жашообузда дагы досторубуз өтө маанилүү. Накыл сөздөр 27-бөлүм 6-аят. Сүйгөн адамдын жемеси чын жүрөктөн чыгат. Жек көргөн адамдын өбүүсү жалган. Дос адамдын жемеси чын жүрөктөн чыгат. Мен Теңирдин ичинде чынында Теңирге кызмат кылышым үчүн тескери бара жаткан учурда, туура эмес жолго бара жаткан учурда мени туура жолго алып келе турган дос болушу керек. 9-аят. Жыпар жыттуу, майлоочу май жана түтөтүлүүчү зат жүрөктү кубантат. Адамга досунун чын жүрөктөн берген кеңеши да ошондой жагымдуу. Руханий жашоодо жакшы жашашым үчүн мени жетектей ала турган, мага колдоосун көрсөтө ала турган достор болушу керек. Накыл сөздөр 27-бөлүм 17-аят. Чогуу окуйбуз. Темирде темир курчутат, адамды адам курчутат. Темирде темир курчуткандай эле адамды адам курчутат. Биз кайсыл адам менен сүйлөшкөндө биздин жаныбыз жаркырайт. Кайсыл учурда бул адам менен сүйлөшкөнгө болбойт экен, менин ишеним да кыйрап калышы мүмкүн экен. Ошондуктан айырмалап туура жашашыбыз керекпиз. Руханий жашоодо бизге өз колдоосун көрсөтө турган дос менен дос болушубуз керекпиз. Ошондо биздин руханий жашообуз дагы бат-бат өсөт. Башка адамдарды Кудайдын кучагына алып келе ала турган достор, жакшы кабарды чогуу айта турган достор менен дос болушубуз керекпиз. Руханий жашоодо туура жашоо менен жашагым келет дегенде, Кудай ошого керектүү бизге досторду жиберет. Даниэль өз ишенимин сактап жашайм деген чечим чыгарганда, ага 3 досун жиберген. Элчи Павыл руханий жашоо менен жашайм дегенде, анын жанына Тимофей жана Тиметей жана Сила деген адамдарды байланыштырып берген. Ошондуктан биздин руханий жашообузда дагы качан Кудай үчүн жашайм дегенде, Кудай бизге чогуу шериктеш боло турган адамдарды жиберет. Кудай өзү байланыштырып берет.
чынчыл жашоо менен жашаган учурда биздин ишенимибизди жаркырата ала турган досторду биздин жашообузда жиберет. Теңирдин алдына келген күнгө чейин ал достор биз менен чогуу бара турган адамдар болот. Насаатчы 4-бөлүмдү да чогуу ачабыз. Насаатчы 4-бөлүм 10-аят. 4-бөлүм 10-аят. Анткени бирөө жыгылса, экинчиси тургузат. Бирок жыгылса, тургузаары жок жалгыз адамга кайгы. Эгерде бирөө жыгылып кала турган болсо, экинчиси тургуза алат. Эгерде жалгыз болсо, анын тургузаары жок болсо, ага кайгы болот. Мен руханий жашоодо кулап кала турган болсом, ошол учурда мени колдоп тургуза ала турган адам жок болсо, анда менин ишенимим дагы толугу менен кыйрап калышы мүмкүн. Ошондуктан руханий жашоо менен жашаган ата-энебиз бар болгондагы биз үчүн чоң бакыт. Менин айлана чөйрөмдө куткарылган адамдар курчап турганы дагы ушунчалык чоң бакыт. Биздин жыйындагы көптөгөн жылдар бою руханий жашоо менен жашап келе жаткан адамдар өтө көп. Кыйынчылыктарды башынан өткөргөн биздин бир туугандар, ишениминде бекем турган адамдар бар. Ошондойлорго биз жакын болушубуз керекпиз. Алардан үлгү алып, Ырдын-ыры 8-бөлүм 13-аят. Бактардын арасында жашаган кыз, достор үнүңдү угуп жатышат. Үнүңдү мага да угуз. Эмне деп айтып жатасың? Ошол үнүңдү угушсун. Машаякчылар кулагын кандайча түшүшү керек? Куткарылган адам, анын руханий кулагы ачык болгондуктан, жүрөгү, көзүбүз каякты көздөй жаркырайт. Ошону туура эле башка бир нерсени айтып атканда караңгы болуп отурат дагы, анан акча жөнүндө айтканда ал адамдын көзү ачыла түшөт. Же болбосо саясат жөнүндө айтканда, динеге байланыш бир нерселерди айткан учурда. Ал эми машаякчылардын кубанычы кайсыл убакытта пайда болот? Досторубуз биздин айткан үнүбүздү угуп турган учурда. Кайсыл үнгө, кайсыл сөзгө? Куткарылган адам, бул адам чынында куткарылган адамбы же жокпу? Ошол күбөлөндүрүп айткан сөзүндө куткарылгандыгы жөнүндө укугубуз келет. Куткарылуу жөнүндөгү күбөлөндүрүүсүн айтканда биздин жүрөгүбүз ушунчалык эс алат. Бул адам чынында куткарылган турбайбы? Ошондо биздин жүрөгүбүздө кубаныч орнойт. Мен ишенгем, ошондуктан айтып жатам. Ишенгендиктен биз ачык айкын күбөлөндүрүү сөзүн да айта алабыз. Ырдын-ыры 8-бөлүмдө Суламитанын дагы руханий жашоодо көп ийгиликтери пайда болот дагы, анын достору айткан сөзүн уга башташкан. Руханий жашоодо биз дагы убакыттын өтүшү менен куткарылган адамдар дагы биздин айткан сөзүбүзгө кулак төшөй башташат. Кайсыл сөзгө өзүбүз түшүнүп, ошол сөз боюнча бөлүшкөн учурда. 34-Забур 34-бөлүм 10-аят. Забур 34-бөлүм 10-аят.
Менин бүт сөөктөрүм теңир күчсүздү күчтүүдөн сактаган, жарды менен жакырды каракчыдан куткарган сендей ким бар дейт. Бул жерде айтылат. Менин бүт сөөктөрүм айтат. Сөөктөрүм деген жан дилимден, чын жүрөктөн чыккан сөздөр. Ошол сөздөр чыккан учурда, мисалы үчүн, жакшы кабарды биз өзүбүз кабыл алып, башкаларга айткан учурда, күбөлөндүрүү сөзүн айтканда, башка адамдарга ошол кубаныч тартуулай турган сөз болот. Куткарылгандан кийин Ыйса Машаяктын ичинде болгондо гана биз жемиш байлайбыз. Теңирдин ичинде жашагандыгым үчүн Теңир мени колдонуп жаткан турбайбы? Менин үй бүлөм куткарылып жаткан турбайбы деп ошону түшүнө алабыз. Кудай айтат, баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегенде силерге керектүүлөрдүн баардыгы кошулуп берилет. Анын жүрөгүндө чынында каалаган нерсеси болгон учурда, адамдын жүрөгүнөн чыккан сөздөр, менин жаным үчүн Кудай эмне деген иштерди аткарды, ошону айтып бөлүшкөндө, ошол сөзгө башка бир туугандар кулак төшөйт. 65 забурду ачабыз. 65 забур 16 аят. 65 забур 16 аят. Кудайдан корккондор баарыңар келип уккыла. Ал менин жаным үчүн эмне кылгандыгын силерге жарыя кылам. Кудайдан корккондор баарыңар келип уккыла. Ал менин жаным үчүн эмне кылгандыгын силерге жарыя кылам. Биздин жаныбыз үчүн аткарган Кудай жөнүндө айта алабыз. 33 забурду да ачабыз. 33 забур 33 забур 12 аят. Чоң окуйбуз. Келгиле балдарым, мени уккула. Силерге Теңирден коркууну үйрөтөм. Дөт Кудайга таянган адам болгондуктан, келгиле балдарым, мени уккула дейт. Силерге Теңирден коркууну үйрөтөм. 140 забурда айтат, менин жагымдуу сөздөрүмдү алар угуп жатышат. Ал сөз ушунчалык жагымдуу болгондуктан, менин сөздөрүмдү угуп жатышат. Элестетип көрсөңүздөр. Дөт падыша, анын астында толтура эл толгон. Анан ал сөзүн айтканда ушунчалык жагымдуу сөз катары кабыл алып жатышкан. Элчи Павыл сөз айтып жаткан учурда элдердин баардыгы ушунчалык жыш толгондагы анын сөзүн угушкан. Кайрадан Ырдын ыры 8 бөлүм 13 аятты ачабыз. Бактардын арасында жашаган кыз, достор үнүңдү угуп жатышат, үнүңдү мага да угуз. Андан кийинкиси маанилүү. Мага да угуз деген. Машаякчы бар. Машаякчынын достору бар. Эми ошол достор дагы Машаякчынын айткан ар бир сөзүн кулак төшөп угушу керек. Ошол үнүңдү мага да угуз, мен дагы угайын дейт Теңир. Күбөлөндүрүү сөзүн айтканда, биздин Теңир ал сөздү дагы угат. Машаякчылардын баардыгы биргеликте сөз сүйлөгөндө, баарлашканда Теңир өзү чогуу ар бир айткан сөздү чогуу угат. Дагы бир жерде ача кетели. Малахия китеби 3 бөлүм 16 аят.
Малахия 3-бөлүм 16-аят. Мен окуп берейин. Бирок Кудайдан корккондор бири-бирине теңир кулак салып жатат. Ал угуп жатат. Теңирден коркуп, анын ысымын урматтагандар тууралуу анын алдында эстелик китеп жазылып жатат дешет. Кудайдан корккондор бири-бирине айтышат. Кудай жөнүндө сүйлөшүп жатышат. Бир эле ошол адамдар эмес, Теңир алар менен чогуу, алардын ар бир айткан сөзүн угуп жатат. Биз машаякчылар бардыгыбыз чогулганда, биз менен чогуу ким бар? Теңир өзү чогуу бар, ал бардык сөзүбүздү угат. Анын ысымын урматтагандар тууралуу анын алдында эстелик китеп жазылып жатат. Биздин апалардын чогулушу болгондо апалар келип күбөлөндүрүү сөзүн айтканда, ар бир айткан күбөлөндүрүү сөзүбүз Кудайдын эстелик китебинин ичинде жазылып жатат. Биз дагы руханий жашоо менен жашап жатып, Кудайдын астында түбөлүк жашоого келгенде аны менен чогуу жашайбыз. Ошондуктан бүгүн кыскача теманы үйрөнүп кеткендей эле, Сулаймандын жазган китеби Суламитага болгон сүйүүсүнүн байланышы аркылуу машаяк менен куткарылган адамдардын ортосундагы түздөн түз болгон байланыш жөнүндө кайрып кеттик. Куткарылган адамдардан эми Теңир бизден эмнени талап кылат, эмнени каалайт? Ал биздин жүзүбүздү көргүсү келет. Демек, куткарылган адамдар ар дайым эки тарапты эмес, өйдө жакты карашыбыз керекпиз. Өйдө жакта караганда, биз үчүн өлүп кайрадан тирилген машаяк бар экенине ишенип, кыйналган учурда телевизорду карабастан, смартфон, телефонду карабастан, мага жүзүңдү көрсөт деп Кудай суранат. Ошондуктан китепти ачып карап, сөздү караганыбыз Кудайдын өзүн караганыбыз менен барабар. Ошондуктан сөзгө жакын болуп, Кудайга жакын болуп, анан бактын арасында жайгашкан биз, жыйындын ичинде жайгашкан биз, биздин тегерегибизде жакшы достор болушубуз керекпиз. Айлана чөйрөбүздө жакшы руханий жашоо менен жашаган адамдардан үмүт алалы, үлгү алалы, кечиресиздер, үлгү алып, алардан көп нерсеге үйрөнүп жашайлы. Ошондо биздин руханий жашообуздагы ийгиликтер коштолгон жашоо болот, дагы ишенимибиз өсөт, чогуу сыйынабыз. Ырайымдуу биздин Кудай Ата ар дайым биз менен чогуу болуп, Ыйса Машаяктын ыйык каны менен куткарып алгандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Ыйса Машаяктын келген күнүнө чейин ар дайым бизди жетектеп, биз менен чогуу болуп, ар бирибиз сиздин алдыңызда даңктуу адамдар катары колдонула турган адамдардан бололу. Чет мамлекетте кызмат өтүп жаткан бардык бир туугандарга, жыйындарга өзүңүз жардамыңыз болуп, жардамыңыз менен чогуу болуп, бир дагы адам адашпасына жол бербеңиз. Жакшы кабар үчүн кызмат өтүп жаткан бардык бир туугандар, аткарылып жаткан кызматтарда дагы Кудай өзүңүз чогуу болуңузду сурануу менен биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.